Бүгін саат 10-дан 6 минут өткенде Құрманжановка көчөсү 206 дарегинде өрт болуп жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынан 5 өрт өчүрүү бөлүмү жана 1 автошатты, 1 суу ташуучуна тартылган. Өрт 12-ден 21 мүнөт өткөндө чектөөгө алынды. Бул жерде кийим тигүүчү цех, мебель чыгаруучу цех, ошондой эле пластика чыгаруучу цех жайгашкан. Бул жердеги товардык материалдык баалуулуктар толугу менен ташылып чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ыкчам келгендигине байланыштуу чектөөгө өз убагында алып калышты. Болжол менен күйгөн аянттын көлөмү 1000 квадрат метрге жакын. Эртең менен 8:30 башталган дейт. Ушул цех башталган себеби биз ойлогон оюбуз боюнча негизи өрттө строительный эмелер сумуштар жүрүп аткан дейт. Ошол жагынан башталган да сварканын чогуу мисалы үчүн тканьга түшкөндө акырындан жалындап кеткен деп ойлоп атабыз. Өрткө эле убыткалар болду, бирок главныйларын алып калдык да, машинка самый главный болуп аткан. Калганы болсо акча жагынан тууралап көрөбүз да. Жактагылар бизге жакканбы же Алла билет, эми ал жагын мен айта албайм. Мына пожарнийлерге энтеске чоң рахмат.